Тонар, бизде кийинки автоунаабыз көрүп турасыздар Hyundai Porter. Бул машинанын историясы боюнча мен силерге алгач түшүндүрүп айтып коеюн. Машинени азыр инибиз жана эжебиздин айтуу боюнча ошо инибиздин атасы айдап жүргөн ал жакта, ошол жакта айдап иштетип, эки машинени тең. Буну пиязга иштетип жүрүптүр, бирок өзүм үчүн деп мындай тазасынан алыптыр Портерди. Мындай байкасаңыздар, бирок действительно состояниясы жакшы. Балондордун абалы, алдыңкы арткы негизи эле 6 баллондун абалы. Ана мындай кузовду байкасаңыздар дагы действительно состояниясы ошончолук бар экен. 2018-жылы чыгарылган 2.5 мотор экен туугандар бул жерде. 2.5 мотор. Эми мен силерге машина боюнча жакшылап комментарий берейин дагы. Анан бул жакка алып чыгып көргөзүп бергенге да аракет кылайын. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Айдап чыгабыз. Мына обшивкаларынын состояниясы өтө жакшы. Бар жогу таза. Мынакей көрүнүп турат, мындай эле. Сиденьялары да, чехолдорунун дагы состояниясы мынакей. Сиденьясы кожаный бул жерде. Анан көбүнчө Портерлердикин билесиздер. Сиденьядан байкасаңыздар болот. Көп жерини сиденьядан байкасаңыздар болот. Анан может баягы алмаштырып эле койбосо. Анан но эшиктин петлясынан да көп нерсени байкаса болот туугандар. Мынакей. Бир режим, эки режим. Көп иштелген Портерлер уже мына петлясы кармабай калат. Мынунку азыр нормальный. Азыр пробегин көрөбүз. Пробеги негизи соответствует эле болуш керек. Бул жерде где-то бир 200 миңге чейин болуш керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрөйүлчү азыр. Айттым го 173 миң. Мынакей. 173 миң пробег. Так, рульдан байкасаңыздар болот мынакей. Руль дагы баягы мындай өтө баягындай мыжы кылып кармалган эмес. Мына өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда мына жерине мыжыга берип, мына бармактай нерсе, мынандай нерсе болуп калат. Мынакей көрүп атасыздар, тытылып кетет. Так, дагы мына кнопкалардан, в основном ушу кнопкаларынан дагы көп нерсе байкалат. Бул жерде ушул мына 173.820 пробегге соответствует мына панель, негизи эле кузов боюнча. Мына жакта пакети даже чечиле элек экен. Мынакей заводской бойдон. Көрдүңүздөр, бүт заводской бойдон. Бул жагы да ошондой экен. Ичи таптаза. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Буда эмне задний вид камерасы бар экен, задний вид камерасы бар экен даже. Азыр буну да жакшылап сиздерге көргөзүп берем, азыр айдап чыгып. Инебиз турган жерден эле айдап келе берген экен, мен кичине жууп тазалап алып кел дедим эле. Эми дыйкан адам да. Эгер перекуп болгондо же машина менен иш кылган бирөө болгондо анда билет эле кантип алып келишти. Анда билет болчу. Көп сурадым да жана ак бияктанчы. Не машина менен иш кыласың менен десем, эч нерсеге түшүнбөйт. Айланып келип эле апасынан сурайт. Так, салон состояниясын көрдүңүздөр туугандар. Мынакей. Мына жерлери да тытылган эмес. Мындай жакшы, аккуратный, бар жогу таптаза экен. Ото көп жүргөн Портерлери мына жерлеринен дагы байкаса болот. Мынакей. Бул жагы да сонун. Бисмиллахиррахманиррахим. Чыгарылган жылы 2018, 2.5 мотор, Евро 6 Портер туугандар. Балондордун состояниясы боюнча. Состояниясы жаңы. Так. Жакшы. Пробег реальный пробег, оригинал пробег.
потому что мындай машиненин состояниясынан эле көрүнүп турат. Сыртынан жана ички состояниясынан. Базардагы машинелерди, базарга в основном мындай машинелер чыгат да туугандар. Эгер түшүнгөндөргө, базарга только сатам деген машинелерди ар жактан арзан алат. Мисалы, бортун алмаштырат. Бортун алмаштырганда өзүңүздөр билесиздер. Мынакей. Могу жерлерди байкаңыздар. Болтту байкадыңыздарбы? Ключ тийген эмес, бу заводдон кандай коюлган болсо ошол бойдон. Анан базардагы машинелерге мен салыштырып айтып атам, ким канчалык түшүнөт, ал өзүнүн деңгээлине жараша бул жагын да карап коебуз. Так, мынакей. Мындай жакындатып көрсөтөйүнчү сиздерге. Болтун байкап коюңуздар. Болту заводдон коюлган бойдон бар жогу. Защиткалар ордунда. Анан көбүнчө ошо бортторун алмаштырат. Өзүңүздөр билесиздер. Ошо бир 5-6 болт менен эле бортун алат дагы жаңы бортты отургузуп коет, болду. Бияка как жаңы болуп келе берет да. Муну бирок состояниясыны байкап көрөсүздөр. Анан эми баасы боюнча айта турган болсом туугандар. Баасын 13 000 деди эле. Мен бир аз кымбатыраак, ылдыйраак коелу дедим. 12.500 коюлду. Дагы соода кылсаңыздар түшөт туугандар. Дагы түшүп бере турган болду. Анан ушул видеонун комментарийге ошол Spark боюнча видеону коюп коем. Sparkка кызыккандар болсо максимальный комплектация. Анын баасыны дагы $8.500 деп койду. $8.500 түштү аны дагы. Карап көрөсүздөр. Эки видеого тең бир телефон номер коебуз. Буюрса чалып, байланышып көрүңүздөр. Бизге кызмат болсо биздин WhatsApp номерди билесиздер. Кеңири байланышка чыга берсеңиздер болот.